Саламатсыздарбы, күнгө шаршемби Супер ТВда Серепче Кеткечи сайтынан алынган эртең мененки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Бүгүн 2-майда Бишкектин 1-май райондук сотунда саясатчы Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы каралууда. Ал учурда сотко алынып делинди. Эске салсак, экс-премьер Өмүрбек Бабанов 31-майда УКМК тарабынан кармалган. Кийинчерээк атайын кызмат анын Кумтөр боюнча коррупцияга шектелип жатканын билдирген. Мында машинеге жолобуз. Жок, мындайраак тургула. Жок, мындай туруп тургун, всё. Туруп атат эми, всё. Давайте это, дети, пусть поздороваются. Жок. Бүгүн 2-майда Бишкектеги 1-май райондук сотунда экс-премьер Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы каралып жатат. Өмүрбек Бабанов эч качан коррупцияга аралашкан эмес. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине анын жубайы Рита Бабанова билдирди. Ал дайыма коррупция өлкөнүн башынан кетпеген кыйынчылыгы дечү. Жолдошума коррупция боюнча коюлган айып абсурд. Анткени ал дайыма өлкө үчүн, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн иштеген. Ал өз өлкөсүнүн патриоту, бардыгы анын таза экенин билишет. Биз ушуга чейин коюлган айыптын маңызын түшүнгөн жокпуз. Аны так кайсы коррупцияга айыптап жатат дагы түшүнүксүз. Мен да, менин жолдошум да, адвокат да айыптын маңызын түшүнгөн жокпуз, деди жубайы. Бүгүн 2-майда Бишкек шаарындагы кичи автобустук каттамдын айдоочулары иш таштады. Алар жол акыны көтөрүүнү талап кылышууда. Мэриянын берген маалыматына караганда, кече 1-майда жүргүнчүлөрдү ташуучу жеке компаниялардын жетекчилери менен сүйлөшүүлөр жүргөн. Алар ар бир айдоочуга түшүндүрүшү керек болчу. Кече биз бул боюнча жеке компаниялардын жетекчилери менен сүйлөшкөнбүз. Анткени мэрия ар бир айдоочу менен сүйлөшпөйт да, жетекчилик айтканбыз. Бирок абалды көрүп жатасыңар, биз таңкы 5-тен баштап бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Менимче маселе 1-2 сааттан кийин чечилет. Мындай кадам менен жеке компаниялар мэрия менен түзүлгөн келишимди бузуп жатышат. Алардын милдети жүргүнчүлөрдү коомдук унаа менен камсыз кылуу болчу да. Алар келишимди бузуп жатышкан үчүн мэрия алар менен болгон келишимди бузушу мүмкүн дешти мэриядан. Акыркы сутка ичинде өлкө боюнча 358 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Аймактарга алып карасак, Бишкекте 163, Ошто 64, Чүйдө 64, Таласта 2, Нарында 3, Ысык Көлдө 20, Жалал Абадда 18, Баткенде 5, Ош облусунда 19 кишиден илдет аныкталды. Ошентип өткөн жылдын март айынан бери коронавирус катталгандардын жалпы саны 105.469 кишиге жетти. Соңку суткада 6 киши оорудан каза болду. Бишкекте 4, Таласта 1, Ысык Көлдө 1 өлүм катталды. Өткөн жылдын март айынан бери өлкөдө аталган илдеттен көз жумгандардын саны 1821 адамды түздү. Кече 1-июнда Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда курман болгон чек арачылардын жакын туугандарын кабыл алды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Анын жүрүшүндө чек ара кызматынын жоокерлери Эсентур Куанычбеков, Бекзат Юлдашев жана Нурсултан Манасбек уулунун жакындарына Жогорку кеңештин төрагасынын резервдик фондунан 100 000 сомдон акчалай жардам көрсөтүлдү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кече 1-майда Кытайда чыгарылган Синовак вакцинасын чукул кырдаалда колдонууга болоорун билдирди. Бул тууралуу Интерфакс жазып чыкты. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бүгүн Синовак вакцинасын чукул кырдаалда колдонууну сунуш кылды. Синовак жөнөкөй сактоо шарттарын талап кылган активдешпеген вакцина. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эксперттик тобу вакцинаны COVAX программасында колдонууга мүмкүндүк берген изилдөөнү аяктады деп айтылат маалыматта. Эске салсак, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму май айынын башында Кытайдын Sinopharm вакцинасын каттоодон өткөргөн болчу. Бишкек Нарын Торугар-Тунаа жолунун 114-чакырымында Honda Step вагон үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жолдон чыгып кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кырсыктын кесепетинен 4 эркек киши жабыркап, 41 жаштагы эркек киши көз жумду. Номер 5 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 4 куткаруучу тартылып, каза болгон жарандын жансыз денесин унаадан чыгарып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жабыркагандар тез жардам кызматы менен райондук ооруканага жеткирилген деп айтылат маалыматта.
Кече 1-июнда Ысык Көл облусундагы майнинг фермасынын Кыргызстандын электр тармактарына эре зыян келтиргендиги боюнча мыйзамсыз иш аныкталып, жана ага бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, Курмен цемент ачык акционердик коому цемент заводунун аймагында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө чет элдик жарандарга таандык ири майнинг фермасынын ишмердүүлүгү аныкталган. Алдын ала маалыматтар боюнча Курмен цемент майнинг фермасы ишмердүүлүгүн электр жана суу менен камсыздоону мыйзамсыз жүргүзүп келген. Бул факты боюнча улуттук коопсуздук органынын сотко чейинки өндүрүштүк материалдарына Кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин 3-бөлүмү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш ишинин алкагында майнинг фермасынын ишмердүүлүгү боюнча 2000ге жакын жабдуу алынды. Учурда УКМК тарабынан мыйзамсыз иш-аракеттерге тиешеси бар адамдардын баардыгын аныктоо иштери улантылууда. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепче Киткейджи сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.